Урматтуу жердештер, сиздер социалдык тармактардан обсервациянын шарттарына байланыштуу туура эмес маалыматтарды тартып жибериптириңер. Ал нерселердин баары туура эмес. Мына бизде обсервацияга ылайыктуу шарттарыбыздын баары толук, пассивдердин баардыгы таза. Өзүңөр көрүп атасыңар мынакей. Бул болсо коридор, ар бир комнатада 2ден гана жаран жатат. Бири-бирине эч кандай контакт болушпайт. Буга чейин дагы обсервацияда жатышкан силерге чейин. Мына алардан да эч кандай заалап болгон эмес. Бул эми силер өзүңөр үчүн эле коопсуздук нерселер да. Ошону туура түшүнүп койсоңор болмок. Мынакей жада калса айтпадыңарбы, жылуу эмес экен деп. Азыр отопительный сезон бүткөнүнө байланыштуу баардык отоплениялар өчүрүлгөн. Ошол саатка карабай туруп азыр дагы силерге неме коюлган, обогревательдер. Бул болсо санузел, туалет жок дептириңер. Туалет мынакей өзүңөр көрүп тургандагыдай. Ошол жатакана обсервациянын ичинде. Бул болсо душ, тазалануучу. Бияк болсо туалет, ажаткана. Мына өзүңөр көрүп тургандай 3 шарттары менен. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына бизге ыраазычылык билдирейин деп биз Бакай Ата районунун Ботерек айылында обсервацияда жатабыз, карантинде. Ушу Бакай Ата районунун акими ушул окуу жайдын директоруна ушу бизди бүгүнкү кадыр түнүбүз менен, кадыр түн майрамыңар менен деп мынакей ушундай жылуу тамактарын алып келип, чоң рахмат. Анысына чоң бизден ушул акимиятка, ушул окуу жайдын директоруна ыраазычылыгыбызды билдиребиз.